Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда мен Чолпон Качкынбек кызы жана көптөн күткөн эки тарап чыгармасы. 3-чү китеп, 8-чи бөлүм. Алмаз Кубан менен Айгүлдү балдары менен Москвага өзү жеткирмекчи болду. Паша, Москвага мен өзүм барып келейин. Егор Ивановичке да жолугушум керек болуп калды. Биз бир рейске бирок эки өлөк алышыбыз керек билеттерди. Кубандар мен менен чогуу экенин эч ким билбеши керек. Аларды Москвадан Володянын кыргыз досу таап алат. Батирди да даярдап коюшту. Ооба, сактыкка кордук жок деген туура. Менин артымдан куйрук болушу мүмкүн. Сен жакшылап акмала. Бир кенедей шектүү нерсе болсо дароо айт. Макул, өзүң да абайла. Паша, булар азыр мага тие коюшпайт. Бирок кайда бараарымды, кимдерге бараарымды аңдышым мүмкүн. Аңдыбай калышы деле мүмкүн. Кандай болгон күндө да биз алардын оюн билбейбиз. Ошондуктан сак бололу. Алмаз, балким биздин балдардан бирөөнү силер менен кошо жиберебиз. Кандай болот ким билет? Балким жардам керек болуп калабы? Жок, Паша, анчалыктын кереги жок го дейм. Айтып атпаймынбы? Алар азыр мага кол салбайт. Себеби алар мен айткан механизмден коркуп турушат. Анан да мен аларга керек болуп атам. Аларга бийликти алганга жардамчылар керек. Асей Муратович мен ага акчага иштеп берериме ишенип калды окшойт. Бирок менин болгон байланыштарымды билиш үчүн аңдышы толук мүмкүн. Алар мени коопсуздук комитетиненби деп ойлошу да мүмкүн. Ооба, ошондой ойлошу да мүмкүн. Болуп турганда мен билеттерди заказ кылайын. Мен өзүм заказ кылам. Сен куйрукту жакшылап кара. Макул, Алмаз. Жарайт, билетти эртеңки алалыбы? Ооба, Кубандардын документтери даяр болду да. Албетте, акчаны жакшылап төлөсөң, ал 2 саатта даяр болот экен да. Жакшы, анда билет ала бер. Эртеси Алмаздар түш ой Москвада болуп калышты. Куйрук болгон жок. Ошентсе да сактыкка кордук жок деп, Кубан Алмазды таптакыр тааныбаган адамдай болуп, тосуп алган жигит менен кетти. Алмаз болсо мейманканага орношуп, кечке жуук башка кийим кийип, башына шляпа кийип, кара көз айнек кийип, Егор Ивановичтикине келди. Алмаз, мага жакшылап айтып берчи, иштериң эмне болуп атат? Егор Иванович, ишим жакшы эмес, мен баарын айтып берейин. Сен бир аз кечирээк келдиң го деп ойлоп атам. Сизди эртелеп сарсанаа кылгым келген эмес. Алмаз, мындай учурда убакыт өтө чоң ролду ойнойт. Сен мени аябай убакыттан уттурбоону ойлошуң керек болчу. Мунуңуз да туура, Егор Иванович. Убакыт чынында эле тар болуп калды. Менин душмандарым менин ким экенимди билип алышты. Алар менин сары изиме чөп салып, телефондорумду да тыңшап атышабы деген ойдо болдум. Ошондуктан телефон менен сүйлөшө алган жокмун. Алмаз, ошондо кимдер алар? Капаров дегенин каза болбоду беле? Ооба, ал киши каза болгон. Бирок анын артында андан алда канча күчтүү, алда канча кара мөртөз адамдар бар экен. Алар ал түгүл өлкөдө төңкөрүш кылып, бийликти алмаштырабыз деп атышат. Ошолорго кустуктун айынан мен ким экенимди билип калышты. Алмаз болгон окуяларды кыраат менен айтып берди. Иш чынында эле чатак болуптур эми. Бийликти көксөп калган адамдар байлыкты көксөгөн адамдардан алда канча коркунучтуу болушат, деди кунткой уккан Егор Иванович. Ооба, ошондой болот экен көрсө. Эми алардын ана башындагы адам экөөбүз ошентип тирешип турабыз азыр. Алмаз, алар сени Москвага чейин узатып келишкен жокпу? Биз жакшылап карагандай эле болдук, бирок ким билет? Сен эми абдан опурталдуу абалга туш болуп турсуң. Бирок баардыгын туура айтыптырсың. Болбогондо алар сени дароо жок кылмак.
шынааны шына менен уруп чыгарат дегендей, буларга каршы ошолорго тең келе турган күчтү колдонуш керек. Ал болсо азыркы силердин бийликтегилер. Бийликти колдон алдырбаш үчүн алар бийлик талашкандарды ичеги кардысы менен кошо жутуп коюшат. Менин бир таанышым бар. Мен ошол адам аркылуу силердин бийликтегилерден жардам ала турган адам издейин. Убакыт чынында эле тар болуп калыптыр. Алар төңкөрүштү качанкыга белгилеп атышканын албетте эч ким билбейт. Төңкөрүш болуп, бийлик алмашып кетсе, ишиң өтө чатак болуп калат. Алар сен айткан механизмден коркпой калышат. Игорь Иванович, мен Асейин Муратовичке каршы топтогон компроматтарды ала келдим. Эгерде бийликтегилерден ишеничтүү бирөө табылса, бул компроматтарды угузуп көрүш керек. Бул өтө маанилүү материалдар. Ошону рас кылыптырсың. Эми чагылгандай тездик менен кыймылдаш керек. Томогосун алган бүркүттөй Егор Иванович иинин түзөп көздөрүнөн от жанды. Егор Иванович, мен тезирээк кайтышым керек. Мында бардык материалдар бар. Алмаз Степановка бардык чогулткан материалдардын көчүрмөлөрүн берди. Макул, мен азыртан баштап керектүү адамды издей баштайм. Сен экөөбүз эми ортомчу канал ачып алышыбыз керек. Ооба, мен да ошону ойлодум. Эч ким билбегидей канал даярда. Эми сен билесиң да аны кантип кылышты. Макул, Егор Иванович, мен бараар менен ал каналды даярдайм. Кодту сизге жөнөтөм. Кодту шаардык телефон менен Володянын номерине айтасың. Уюлдук телефон болбойт. Бул уюлдук телефондорду тыңшаш да оңой экен да. Жарайт, Егор Иванович. А менин дагы бир өтүнүчүм бар сизге. Алмаз буйдалып калды. Айта бер өтүнүчүңдү. Менин бир туугандарыма жакшылап көз болуп койсоңуз, менин алардан башка эч кимим жок, сиз билесиз да. Албетте, Алмаз, сен муну мага айтпай деле койсоң болмок. Аларга жакын жерде дайыма бир кароолчу болот. Сен бул жагынан камсанаба. Андан көрө өзүң эми 1000 эсе этият бол. Мен бир нерсе билинери менен канал аркылуу кабарлайм. Рахмат сизге, Егор Иванович. Мен жөнөйүн эмесе. Алмаз ордунан турду. Болуптур, урушта туруш жок деген жакшы бар эмесе. Егор Иванович да ордунан туруп, Алмазды бекем кучактап коштошту. Ринат машинасын алысыраак токтотуп, арсар жашаган үйдү акмалап отурду. Соня балдарды жетелеп, мектепке кетчү жолдогу бурулуштан бурулганда ордунан жылды. Машинасын үйгө жакыныраак токтотуп, эски дарбазаны кыйчылдатпаганга аракет кылып, акырын ачып кирип кетти. Тапанчасын колуна кармап, үйдүн эшигин шарт ачып, үйдүн ичин тегерете карады. Ички бөлмөдө балдардын кийимдерин ирээттеп аткан арсар калдыраган үндөн чочуп тышкы бөлмөгө чыга калды. Токто, кыймылдаба. Ринат тапанчаны арсарга кезеп кыйкырды. Арсардын жүрөгү кабынан чыгып кете жаздады. Колундагы кийимди жерге таштап, турган ордунда катып калды. Бас бери, акырын бас. Бир одоно кыймыл кылсаң атып салам, деди Ринат тиш тигип. Арсар акырын эшик жакка басты. Булар кантип мени бул жерден бат эле таап алышты. Эми эмне болот? Арсардын мээсинде үймөлөктөшкөн суроолор бир көз ирмемде пайда болду. Колуңду сун. Ринат камдап келген кишенди алып чыгып, Арсардын колуна салды. Эми акырын тышка чык. Арсарды машинага отургузду да эки жакты жакшылап карады. Эч ким көргөн жокпу? Айылдын чет жагындагы кыска көчө болгондуктан киши деле көрүнбөйт. Үн чыгарсаң атып салам. Менин корко турган эч нерсем жок, деди Ринат Арсарга. Арсар башын ийкеди. Эми эмнеде үн чыгармак элем? Соня балдар менен чыгып кеткен жакшы болгон тура, деп ойлоду.
Ринат машинаны катуу айдап чоң жолго бат эле чыкты. Шаар четиндеги чала өткөн көп кабаттуу үйдүн жанына келип токтоду. Арсардын колундагы кишенди чечип, тапанчасын анын капталына такады да 9 кабаттагы даярдап койгон батирге алып келди Арсарды. Сен эми ушул жерде болосуң, качам деп ойлобо. Өзүң көрдүң, 9 этаж, үстүндө да, астында да, капталдарында да эч ким жашабайт. Кыйкырсаң да эч ким укпайт, деди Ринат Арсарга сүрдүү карап. Эч болбосо сиз кимсиз? Менин эмне керегим бар сизге, ошону айтыңызчы. Жолдо карата өзүн тынчытып келген Арсар чыдабай кетип сурады. Менин ким экенимдин эч мааниси жок. Мага сенин эч керегиң жок. Мен болгон заказды аткарып атам. Ошондуктан менден эч нерсе сураба. Убагы келгенде баарын өзүң билесиң, деди Ринат. Болуп туранда, канча күтөм ошондо? Канча керек болсо ошончо күтөсүң. Ашканада тамактар бар. Ичип жеп, тиги диванга чалкалап жатып эс ала береми, деп какшыктады Ринат. Мен байкушту эс алып алсынчы дедиңерби? Рахмат. Арсар да кер какшык узатты. Ооба, сага абдан боорубуз ооруп кетти, деди Ринат жин менен. Бул оңой катын эмес го. Бул чынында эле сойку болуп иштеген го маалында. Адатта сойкулар ушундай наадан болушат. Телевизор коюп койсоңор болмок экен. Эми мен абдан зеригем го, деди Арсар ого бетер Ринаттын жинине тийип. Телевизордо эмне кыласың? Тигине, полкада китептер бар. Зериксең ошолордон оку. Мен кеттим. Сен баарын түшүндүң го дейм. Түшүнбөй анан жакшы барыңыз. Кожоюнуңузга менден ысык салам айтып барыңыз. Мыйыгынан жылмайып турган Арсарды бир саам тиктеп калды Ринат. Бир нерсе дейин деп барып, тилин тартып алды да чыгып кетти. Эшиктин эки кулпусун тең тышынан бекитип салды. Арсар үй ичин бир сыйра тегирете карап чыкты да диванга отурду. Ошентип кайрадан колго түштүмбү? Булар балее немелер го. Кантип мени бат эле таап алышты. Алмаз унутпайт эле го. Балким булар мен Соняга барганда байкап калып, аңдып келишкен артыбыздан. Ошондой эле болбосо, кантип бат эле таап алышат эле. Эми Соня эмне кылар экен? Алмаздын дарегин ырас берген турбаймынбы? Дароо Алмазга билдирсе экен, балдарым эмне болот эми? Арсар санаасы сапырылып, торго түшкөн балыктай чабалактады. Ордунан тура калып, бөлмө ичинде ары бери баса берип, бир маалда эсине келди. Болду эми. Көп эле алдын ала жинди боло бербейин. Булар кимдер болгон күндө да, буларга менден эмне керек болгон күндө да, мен буларга коркуп, же сарсанаа болуп атканымды көрсөтпөшүм керек. Мени тапкан соң балдарды дели билет булар. Бирок балдарга тийген жок. Аларды да алгылары келсе алып кетишмек. Демек, буларга мен өзүм эле керекмин. Ошондо буларга менден эмне керек? Арсар өз суроосуна жооп таба албай, шаабайы сууп, кайра диванга отуруп калды. Ринат Асейин Муратовичке келди. Салматсызбы, жайнакыбаны алып келдим, деди дароо эле. Баракелде, Азамат. Асейин Муратовичтин маанайы көтөрүлдү. Бекем жердеби? Ооба, аны эч ким таппайт, кача да албайт. Анда эмесе мындай, азырынча ал ошол жерге отуруп турсун. Тамак ашы барбы? Албетте, баардыгын даярдап койдум. Болуптур эмесе, ал отура турсун. Сен анын биздин колдо экенин далилдей турган видео тарт, түшүндүңбү? Түшүндүм. Сен видеону даярдап кой. Азыр дагы бир өтө шашылыш иш болуп атат. Мен ошону чечээрим менен сага чалам. Сен видеону алып келишиң керек. Азыр болсо бара бер. Мына бул сага сыйлык, жакшы иштегениң үчүн. Асейин Муратович тартмадан конверт алып чыгып, стол үстүнө ыргытты.
Рахмат, Асейин Муратович. Ринат конвертти илип алып чөнтөгүнө салды. Сен эми жакшылап кара Жайнакыбаны. Ал биздин эң чоң көзүрүбүз. Жарайт, мен бардыгын ойлонуштуруп койдум. Ал өз деле качайын деген ой жок окшойт. Кожоюнуңа менден ысык салам айтып кой деп камаарабайт. Салам айтты де. Асейин Муратович мыйыгынан жылмайтты. Саламат болсун. А сен ал камаарабай калса эле бошоп калба. Анын кайда экенин бир да жан билбеши керек. Балдарын ойлоп качканга аракет кылышы мүмкүн. Анын балдарынын жанында досу бар. Ал ошон үчүн балдарына да өтө кейиген жери жок. Ал дегиле көп кайгырган жери жок. Ал чынында эле сойко болгон окшойт. Болуптур эми, бара бер. Асейин Муратович адатынча тетири карап отуруп калды. Ринат тарс бурулуп чыгып кетти. Соня балдарды узатып келип, аңырайып ачык турган дарбазаны көрүп, жүрөгү кабынан чыгып кете жаздады. Жерде калган машинанын, адамдардын изин көрүп, арсарды алып кетишкенин түшүндү. Бул кандайча болуп кетти? Кандайча бат эле алып кетишти? Же ал үйдө элеби? Соня үйгө абайлап кирди. Ачылып турган эшик, жерде жаткан Эсентайдын жемпири анын шегин ырастады. Кокуй, кантип, кайда алып кетишти? Ким алып кетти? Баягы мага келген немеби? Соня эси эки болуп, диванга күп этип отурду. Анан эсине келе калып, Арсардын айтканын эстеди. Алмазга бар дебеди беле? Тура калып, дарек жазылган кагазды алды каткан жерине. Эмне турам, кой жөнөйүн тезирээк. А балдарым эмне болот? Балдар окуудан келгиче мен келип калам. Дубалда илинип турган саатты карады. Дароо алдастап кийинип, стол үстүнө не бар не жок деп балдарга тил кат жазып таштады. Амантай, Эсентай, эч жакка кетпей, үйдү бекитип алып, үйдүн ичине ойногула. Биз бат эле келебиз, жумуш болуп калды, деп жазды. Эшикти бекитти да өздөрү белгилеген кирпичтин астына бастырып койду. Аңгыча тыштан калдыраган үн чыкты. Соня терезеден караса, Закир чал келип калыптыр. Ушул учурда анын келгени абдан сонун болбодубу? Соня тышка жүгүрүп чыкты. Ата, келдиңизби? Ата, Арсарды алып кетип калышпадыбы? Ок, эмне дейт? Закир чал делдейип калды. Ата, Арсарды алып кетип калышты. Эмне кылабыз? Кокуй, аны кимдер алып кетет? Билбейм, издеп жүргөн немелер алып кетишкен го. Деги бул кыз эмне бале кылганын билбейм. Соня ыйлап жиберди. Ай балам, кой ыйлаба, жүрү үйгө кирип сүйлөшөлчү, деди Закир чал эсине келип. Соня барылдап, болгон окуяны айтып берди. Ата, тигилер дагы келип, балдарды алып кетип калышсачы? Ким билет? Бирок алып кеткилери келсе дароо эле кошо ала кетишет эле го. Демек аларга балдардын кереги жок. Балдар менен баштарын оорутуп отурушмак беле. Бирок Арсарды эмнеге алып кетишти дейм да. Ата, мен коркуп атам. Эмне болот эми? Коркпо балам. Алар кайра келе койбойт го. Ата, мен шаарга барып келишим керек. Арсар мага не бар не жок деп Алмаздын дарегин берген. Мен ошого барып келишим керек. Ал бизге жардам берет. Андай болсо тезирээк жөнөп алам. Закир чал ордунан тура калды. Ооба, мен азыр жөнөйм. Ата, кечигип баратсам балдарды карап туруңуз. Мен бат келгенге аракет кылам. Соня шаша буша кийинип жолго чыкты. Алмаз баш оту менен жумушка киришип, тыным албай иштеп атты. Фирманын иштери жөнүндө элге кененирээк маалыматтарды чыгарыш керек. Күзөт кызматынын иш ыкмаларын, багыттарын, кызмат көрсөтүүнүн түрлөрүн көбөйтүш керек. Азыр чынында эле акча абдан көп керек. Асейин Муратович кандай кадам кылат ким билет? Айтып озду жыйгыча Асейин Муратович чалып калды. Алмаз, саламатсыңбы? Саламатчылык, Асейин Муратович. Алмаз сууз учурашты.
Мунун бир билгени бар го, өтө эле ишенимдүү чыгат үнү. Алмаз, жагдайлар өзгөрүп атат. Сен азыр мага тез келишиң керек болуп калды. Эмне болуп өзгөрүп атат жагдай? Эмне болгонун келсең көрөсүң. Асен Муратович Алмаздын жообун укпай телефонду коюп салды. Ошо билгем да, мунун бир билгени бар. Паша, мага кирчи, деди ички байланыштан. Паша дароо кирип келди. Паша, Асен Муратович конокко чакырып атат. Кыяз абдан жакшы коноктойт окшойт. Сен менин артымда бар. Жаңы аппарат келдиби? Ооба, келди. Мен сага жетип калганда чалам. Сен артымдан келип алысыраак тур. Бухгалтердин машинасын ал. Сенин машинаң таанымал болуп калды го. Жарайт. Сен азыр чыгасыңбы? Ооба, тезирээк кел, эт пышты дейт го. Алмаз жылмайып койду. Анда тез бар. Асен Муратович Алмазды суз учурашып кабыл алды. Кел, өтөдү. Мен сага бир кызыктуу кино көрсөтөйүн деп чакырдым, деди. Кое бериңиз киноңузду. Мен көптөн бери кино көрө элекмин. Асен Муратович видеомагнитофонду иштетти. Диванда бутун чукаштырып отурган Арсарды көргөндө Алмаздын жүрөгү булкунуп алды. Бирок өзүн болушунча жайбаркат кармап шек билгизген жок. Анын ар бир кыймылын карап отурган Асен Муратович эйканчы болуп калды. Кебилбейт го бул. Мени эмнеге тартып атасың? Билем, кожоюңа алып барып көрсөтөсүң да, Арсар тартып аткан кишиге тийишип коюп дүйнөгө апарып отурат. Ооба, кожоюңга көрсөтөм. Сенин аман эсен жакшынакай эле отурганыңды көрсүн. Деги Садыр Капарович тирилген жокпу? Болду, кайдагын айтпай. Тартып аткан адам камераны өчүрүп салды. Алмаз унчукпай отурду. Бирок ойлору оролошту. Арсар булардын колунда экен. Балдар кайда болду экен? Дегиле, булар Арсарды кантип табышкан? Асен Муратович да унчукпай ойлонуп калды. Буга эч кандай таасир бербегендей. Бирок бул атайын эле шек билгизбей отурушу да мүмкүн. Же мунун сүйүүсү өтүп кеткенби? Алмаз, сенин сүйгөн кызың биздин колдо. Эми сен биздин шартка көнбөсөң, эмне болоорун өзүң билесиң, деди Асен Муратович. Сиз бир аз жаңылышасыз. Мен бул кызды сүйгөндөн бери далай заман өтпөдүбү? Анын үстүнө бир убакта мени таштап, башка күйөөгө тийип алган кызды эмдигиче сүйүп жүрөт дейсизби? Алмаз Асен Муратовичти суроолуу карады. Сүйбөй калгамды? Ооба, мен бул кызды небак эле унуткам. Баягыда чоң жыйындан кийинки кечеде көргөнүмдү эстедим. Бирок анда да бул кыз Капаровичке турмушка чыгам деп жүргөн экен. Анан кандай деп ойлойсуз? Ошондон кийин да мен муну сүйүшүм керек беле? Ошондой де. Асен Муратович термелип ойлонуп калды. Асен Муратович, бул кыз менин акчам, фирмамды берип салгыдай баалуу кыз эмес. Алмаз акырына чейин ойногусу келди. Болуптур анда. Мен сени бул кызды алигиче сүйөт го деп ойлоп турмун. Көрсө сен муну унуткан турбайсыңбы? Деди Асен Муратович ичинен ызырынып. Асен Муратович, сиз мындай жол менен мага кысым кылам деп ойлобоңуз. Мен жыйганымды башка бирөөлөр үчүн берип салгыдай келесоо эмесмин. Андан көрө мен айткандай эле иш кылалы. Сиз мага жакшы акча төлөп бересиз. Мен болсо сизге иштеп берем. Анан сиз бийликти алсаңыз, менин байлыгым сизге сокур тыйын болуп калат. Кызыкпай деле каласыз. Сиз элестетиңизчи, бир эле кумтөрдөн канча пайда көрөсүз? Алтынга оролуп каласыз. Көрсө, кумтөрдүн алтыны кыпыны да элге жетпей эле бул жактан эле жалмап коюшат турбайбы? Калганын айтпай эле коеюн. Ошондо койлор да аман, бөрүлөр да ток болот. Көр деле муну.
Ошондо бөрү мен болуп атамбы? Албетте, анан сиз кой болмок белеңиз. Алмаз мыйыгынан күлүп койду. Болуптур Алмаз, бул жолу да суудан кургак чыктың, деди Асейин Муратович улутунуп. Асейин Муратович, чынында эле тирешкенди токтотуп, алдыдагы ишке даярданбайлыбы? Болуптур Алмаз, сен жигиттериңди жакшылап машыктыр. Биз эмгек акыбызды да сүйлөшүп алышыбыз керек го дейм. Макул. А дегенде сен айт канча сураарыңды. Алмаз стол үстүндө турган калемди бир барак кагазды алып, ага өзүнүн баасын жазды. Оу, бөрү мен эмес эле сенсиң го дейм, деди Асейин Муратович кагаздагы санды көрүп. Боло турган жери ушул. Болуптур, мен макулмун. Бирок сага талаптарым да күчтүү болот. Жарайт, мен баарына даярмын. Болуптур, бара бер анда. Асейин Муратович чарчаңкы үнү менен сүйлөдү. Жакшы туруңуз, көрүшкөнчө. Алмаз ордунан туруп чыгып кетти. Асейин Муратович ойлонуп калды. Бул тиги кызды чын эле сүйбөйбү? Анын тагдыры мындан ары эмне болоорун сурап да койгон жокко. Кандай кылыш керек? Ушул учурда Асейин Муратовичтин оюна бир нерсе кылтый түштү. Таппасаң сыйпалап кал, ошондой кылыш керек. Ойлоп тапканына өзү ыраазы болуп, көңүлү көтөрүлүп, көздөрү жайнай түштү. Бир аздан соң бирөөнө телефон чалды. Алло, саламатсыңбы, иштер кандай? Баары жакшы буюрса, акча келди, бирок талаптары күчтүү болуп атат. Ой, мен билем алардын талаптарын. Баарына макул боло бер. Бизге азыр эң маанилүүсү акча. Канча келди? 10 миллион доллар келди, жетет го дейм. Азырынча жетет. Ар жагын көрө жатабыз. Алардын курьери кеттиби? Ооба, кетти. Ар бир долларга башың менен жооп бересиң, аны унутпа. Албетте, шеф, менде бардыгы орду менен. Ошонуң жакшы. Ошондуктан сени ушул иште кармап турам да. Анан буюрса ишибиз ийгиликтүү болсо, бүтүн мамлекеттин финансысы колуңа тиет. Рахмат, Асейин Муратович. Рахматыңды кийин айтасың, болуп туранда. Асейин Муратович адатынча тигинин жообун күтпөй телефонду өчүрүп салды. Алмаз тышынан бейкапар көрүнгөнү менен ичинен кан жүгүрдү. Арсар эмне болот? Эми булар аны бошотушабы? Менин оюнум өтпөй калсачы, анда эмне болот? Асейин Муратович оңой жоо эмес. Ал уктап атып да мен болгон байлыгымды тартып алганын көрөт. Кандай кылыш керек? Ойлон, Алмаз, ойлон. Алмаз өзүн өзү зекип, машинасына кандай отурганын да сезбей калды. Кеңсесине келери менен эшик алдында тыбырчылап турган аялды көрдү. Бул аялды бир жерден көргөнсүп бүшүркөп калды. Алмаз, сенсиңби? Бейтааныш аял учурашпай туруп эле энтиге ушинтти. Кайсы Алмаз? Менин атым Аскар. Сизге ким керек? Аскар, ооба, Аскар. Мен Арсардын досу Сонямын. Арсарды уурдап кетишти. Мен балдарды эмне кылаарымды билбей атам. Арсар сенин дарегиңди берген. Мага жардам керек, мен эмне кылам эми? Соня ыйлап жиберди. Соня, мен сизди тааныдым. Мен түшүндүм баарын. Азыр сиз менен менин кишим барат, аты Паша. Ал орус. Сиз Паша менен балдарды алып бул жака келишиңиз керек, макулбу? Макул, мен түшүндүм. Балдар кайда? Балдар мектепте. Ошентиңиз, балдардын да өзүңүздүн да документтериңизди, азыр керектүү кийимдериңерди гана алгыла. Алмаз Пашаны чакырды. Паша, балдардын дайыны билинди. Чын элеби? Ооба, Паша, сен азыр жөнөшүң керек. Мына бул эжеке менен барасың. Сен барып балдарды батырага алып келишиң керек. Бирок бул жака эмес. Сен аларды өзүңдүн үйүңө алып бар. Бирок абайлы аңдыгандар болуп калбасын. Алмаз шашканынан токтоосуз сүйлөдү. Жарайт, мен жөнөдүм анда. Паша Соняны алдына салып дароо чыгып кетти. Алмаз торго түшкөн жолборстой
Кабинеттин ичинде ары бери баса берди. Өзү да Пашанын артынан жөнөп кете жаздады. Жок, анткенде болбойт. Паша келгиче кылым өткөндөй болду. Баары жакшыбы? Паша босогону аттаары менен сурады. Жакшы, буюрса баары жакшы. Алып келдим аларды. Азаматсың, Паша, чоң рахмат, дос. Алмаз Пашаны чын жүрөгүнөн кучактады. Алмаз, эч нерсе эмес, рахмат айтпай эле койчу. Мен сага чоочун киши эмесмин да. Ошентсе да рахмат, Паша. Тигилер Эсентай менен уулум экенин билип калышса жөн коюшмак эмес. Ал кандай, чоңоюп калыптырбы? Алмаз, ал жакшы экен. Тили так, сергек бала болчудай. Жакшы окуйт экен. Анан да сага абдан окшош экен. Өткөндө мен аны жакшылап деле карабаптырмын. Бирок агасы экөө да абдан окшош экен бири-бирине. Мен жүрөгүм жарылып кетет го, Паша. Алмаз, балдар эми бизде, сен көп эле чайнала бербе. Андан ары эмне кылабыз эми? Эми буларды да Москвага чыгарып кетиш керек. Тез арада документ даярдаш керек. Бирок Соня кетеби, жокпу белгисиз. Эгерде кетпейм десе, эч болбосо балдарды жеткирип кайра кел деп сураныш керек. Азыр мен аларга жакын жологонум опурталдуу. Өзүң түшүнүп атасың да. Ошондуктан сен өзүң сүйлөшүп өзүң жөнөт. Алмаз, документти кайдан жасатабыз? Тиги шекишип калат го. Өткөндө эле 2 бала менен Кубандарга жасатсак, анан дагы 2 балага жасатсак, бизди балдарды сатып атышабы деп шекишип калышы мүмкүн. Ооба, аның туура. Биз документти башка райондон жасатышыбыз керек. Эми тааныш табыш керек анда. Балким подземкадагылардан эле бирөөнө сүйлөшсөкчү. Алар менин билишимде акчасын жакшылап төлөсөң тез эле жасап беришет каалаган документиңди. Алар бизди тааныбайт, ким экенибизди сурабайт, ошонусу жакшы. Макул, Паша, ошентели анда. Аларга сураганынан ашыраак берип, тез жасап бергиледи. Жарайт, мен жөнөдүм анда. Паша чыгып кетти. Алмаз кайрадан ойлонуп калды. Балдарга жетип бара калгысы келди. Бирок анткен болбойт. Мен андан көрө эрте күндү кеч кылбай Игорь Ивановичке билдирүү жөнөтүшүм керек. Уюлдук телефонун алып чыгып, ортомчу каналга билдирүү жиберди.